Бүгін Башқаладағы Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз Улуттук университетінде Қырғыз телевидение күніне қарата медиа жаңы чакырыктардын алдында аталышындагы эл аралык форум болуп өттү. Иш-чара массалык маалымат каражаттары менен өкмөт өкүлдөрүнүн ортосундагы талкуу аянтчасы болуп берди. Анда азыркы журналистикадагы негизги көйгөйлөр жана эл аралык журналистикадагы актуалдуу маселелер айтылды. Анан бүгүн мен үчүн бардык студенттер үчүн, магистранттар үчүн абдан жакшы иш болуп атат. Себеби дегенде кыргыз журналистикасынын залкарлары, легендарлуу ошол инсандар келип, журналистиканын азыркы абалы жөнүндө, мүмкүн келечектеги өнүгүү багыттары жөнүндө жакшы ойлорун, сунуштарын, идеяларын айтып атат. Бул өзүнчө эле чоң мектеп деп ойлойм биздин студенттер жана магистранттар үчүн. Анан бардык ушу чөйрөдө иштегендерди бүгүнкү майрам менен куттуктайм, ишиңерге ийгилик. Учурда бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдар медиа менен кошо өсүп жатышат. Бүгүнкү күндө медиа бир гана жалпыга маалымдоо каражаттар эмес, маалыматты камтыган бардык нерсе медиа болуп саналат. Ар бир доордун медиасы ар башка. Мисалы мурда китеп негизги медиа болуп саналган. Ал эми заманбап турмушубузда түрдүү телеканалдар, социалдык тармактар аркылуу ар бир адам күнүгө океандай көлөмдөгү маалыматка туш болот. Маалымат аң сезимге түздөн түз таасир этет. Саясий кырдаал, экономикалык туруктуулук жана адамдардын ортосундагы мамилелер да андан көз каранды. Ошондуктан ар бир адам медиа сабаттуулугун өрчүтүүсү маанилүү. Бүгүнкү маалымат согушунун заманында, бүгүнкү маалыматтык саясатты жүргүзүү заманында биз жакшы адистерди даярдап беришибиз керек. Мына ошол коомдук аң сезимди туура калыптандырган, анан коомдун табитин калыптандырган, тарбиялаган, элин сүйгөн, жерине кызмат кылам деген, чындык бирөө эле деген журналисттерди тарбиялоо бүгүнкү күндүн талабы, анан чакырыгы болот. Албетте жаштар эми интернетке көбүрөөк ыктап кетишти, бирок телевидение өзүнүн ордун жоготпойт. Башка маселе ошол жаңы шарттарга, жаңы талаптарга жооп берип ыкташыш керек. Ошол эле берүүлөр, ошол эле маалымат интернет айдыңына дагы салып, ошол жаштардын катмарын өзүнө тартып алыш керек, аудиторияны тартып алыш керек, ага сунуштай турган контенти болуш керек. Медиа сабаттуулук маалыматты анализдеп, ага сын көз караш менен баа бере турган жөндөм. Учурда ааламдашуу алакасында социалдык медиа алдыга чыгып, ар кандай блогерлер пайда болуп жаткан чакта телерадио тармагы көрүүчүлөр алдындагы миссиясын так аныктап алуусу кажет. Азыр мына медиада улам бир жаңы агым пайда болуп, мына социалдык медиа канчалык алдыга чыгып атканын көрүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө ааламдашуунун алкагында көрүүчүлөрдүн жана угуучулардын алдында миссиябыз кандай болуш керек? Эртең биздин өнүгүү жолубуз кандай болуш керек? Элге кантип жетишибиз керек деген жолдорду издешибиз керек. Ошондой жолдорду издөөгө багыт берип, анализ жасай турган бул илим тармагы. Ошол илим тармагынын ичинде мына Улуттук университеттин көрүнүктүү окумуштуулары, Казакстандан келген окумуштуулар ушундай өңүттүү докладдар жасап атат. Бул сөзсүз түрдө бизге практикалык ишмердүүлүгүбүзгө пайдасын тийгизет. Адистер билдиришкендей, Кыргызстанда журналистик ресурстар болгону менен каржылык жагынан алганда, кайсы бир редакция өз алдынча журналистик иликтөө жүргүзүшү кыйын. Учурда иликтөө журналистикасын өркүндөтүү үчүн аракеттер көрүлүп жатыптыр. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ.